Құдай сабыр бер дейінші. Мен шықпай гүліп сүйлөбөй құтылайыншы десем дағы қойбодыңар го. Мен аял башым менен, мен елдің алдына нажалась давить отқан жоқмын. Мне плохо, мне больно. Да, я тоже плачу, мне больно, но я это не показываю. Мен деле аял башым менен жеңимди түрүп, все, надо двигаться дальше, жашоо токтойт деп атам. Кимдир бирөөлөргө окшоп, нажалась давить этип, мен ушундай кылайын дедим, болбоду, мындай болду. Мени аралаштырбай күчтүү болуп жашагыңар келеби? Мени аралаштырбай, элдин алдында жалкий болбой, нажалась давить этпей, жашагыла ради Бога. Я что, мешаю вам? Шықпаған сайын башыма чыготасыңар, что я скажу вот. Как будто мен аны ургам, мен ага кол көтөргөм, мен жылкылдаткам, көгала кылып түрткөм стеклого, как будто ал стресстин айынан выкидыш болгонду, хватит уже, эркек болгулачы. Дагы бир важный нерсе суранып кетейинчи, пожалуйста, ал эмне кылып жашап атат, эмне сторис салып атат, скрин кылып, мага жиберип, отметка кылып кереги жок, меникин ага жиберип кереги жок, потому что нам не интересно. Мен эмне кылып атам, ал эмне кылып атат, во-первых. И еще у нас никакой любви нет, кайра кошулуп кеткиле, кошулганга бизде шанс дагы жок вообще, потому что болчу нерсе болуп кеткен, айтылчу сөз айтылып кеткен, это во-первых. Во-вторых, у нас любви и не было. Биз элдин астында таанышып, элдин алдында сүйлөштүк, бүт баары тең, вау, сонун парасыңар, давайте деп колдоп кетти. И ошол моментте биз дагы, биз значит сонун пара экенбиз деп сүйлөшүп и так далее, ушинтип атып, мы думали это любовь. Но уже үйлөнгөндөн кийин бир крышанын астында, бир үйдө, бир бытовухада сен түшүнөсүң, это твой человек или нет. И мы тогда поняли, у нас оказывается любви нет, биз жашай албайбыз, бизден семья чыкпайт. И все, мы разные. Из-за этого мы разошлись, мы это поняли и разошлись. Все. И эч нерсе жок бизде уже, нету. И еще, эгерде бизде сүйүү болсо, ал адам күрөшөт болчу. Жөн эле элдин алдында, ой, мне плохо, мне больно деп, анан мен күчтүү болом дебейт болчу. Жумуш менен көрсөтмөк, иш менен көрсөтмөк. Но ал кылган жок. Биринчиден, экинчиден, если любовь болсо, мен до конца, билесиңер, какая я, мен до конца бармакмын. Мен барган жокмун, потому что я поняла то, что это не мой человек, бизде баары жашоо быть. Но да, я страдала, я плакала, но не из-за того, что я скучала и я хотела вернуть его, а из-за того, что вот я тупая дедим. Зачем мен эч кимди укпай, жакындарымды укпай? Мен ошол адамды баарынан бийик коюп, я вышла замуж, 2-3 ай жашап туруп, разведёнка деген атты өзүм алып алдым. Почему? Зачем мне это надо было? Деп мен ошого ыйлап, ошого страдать еттим. Но я поняла потом то, что я не последняя, я не первая и не последняя, да, кто развод болуп атканчы. Это для меня опыт, зато мен кийинкисинде мындай каталарды кетирбейм. И ал дагы кетирбейт. Ал достар, Алматыга жолго чыгып баратырмыз. Вот. Погода деген кайф болуп тур. Алматы. Күтүңүздөр.